Семетей обсервациясындагы жандандыруу бөлүмүндө учурда 50 адамга эсептелген орун бар. Бул тууралуу Башкы реаниматолог Жамиля Чынгышова маалымдады. 40-ка жакын врач-реаниматологдор, ошондой эле клиникалык ординаторлор 4 сменада иш алып барууда. Реанимациялык блок бардык, зарыл, жабдуу менен жабдылган. Оорулууларды кыч-кылтек менен камсыздоо үчүн суюк кыч-кылтек концентраторлору жана өпкөнү дем алдыруучу аппараттар орнотулган. Премьер-министр Кубатбек Боронов Семетей обсервациясынын иши менен таанышып, анда түзүлгөн шарттар адам өмүрлөрүн сактоого көмөк берерине ишендирди. Учурда Семетей обсервациясында 600дөн ашуун оорулуу дарыланып жатат. Ошондуктан обсервациянын аймагында реанимация бөлүмү уюштурулган. Мында Бишкек шаарынан жана Чүй облусунан да бейтаптар алынып келинүүдө, деди Боронов. Ошол эле учурда өкмөт башчы Кубатбек Боронов Семетей обсервациялык жайынын дарыгерлер менен жолугушкан учурда алардын жумушун жеңилдетүү үчүн шарттар түзүлүп жатканын айтты. Учурда жарандар коронавирус илдети менен күрөшүүгө жөндөмдүү болгон тажрыйбалуу дарыгерлердин квалификациялуу жардамына муктаж. Биз силерсиз пандемияны жеңе албайбыз жана жарандардын өмүрүн сактай албайбыз. Ар бир бейтапка көңүл буруу бул алардын тез сакайып кетишинин ачкычы. Сиздердин бейтаптарга абдан жакшы көңүл буруңуздарды өтүнөм. Биз өз кезегинде силердин жумушуңар үчүн жакшы шарттарды түзүүгө аракет кылабыз, деп белгиледи премьер-министр. Бишкекте ар бир райондо түнкү стационар ачуу пландалууда. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясынан билдиришти. Маалыматка ылайык 7-Кичи районундагы ДСК спорт комплексинде жана консул ресторанында стационар уюштурулууда. Ишкерлер стационар үчүн имараттарын акысыз негизде беришкен. Орундар даярдалды, тамчылатма дароо үчүн штативдер даярдалып, медициналык кызматкерлерди ишке алуу, алардын жашаган жерин, тамак ашын уюштуруу боюнча иштер жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, учурда шаарда күндүзгү стационарлар эртең мененки саат 8:00-дөн кечки саат 20:00-гө чейин иштеп жатат.